Урматтуу биздин шаарыбыздын тургундары, биз өз тарыхын терең урматтаган, кылымдарды карыткан ата-бабалардын баалуулуктарын ыйык туткан элбиз. Быйыл дагы дал ошол улуу салтты улап, жаратылыштын жаңылануусун, жаздын келишин кабарлаган Норуз майрамын зор кубаныч менен сиздер менен тосуп жатабыз. Байыркы бабаларыбыз жаздын келишине жыл жаңырган маал катары терең маани беришкен. Бүгүн жаратылыш жанданып, күн жылымык тартып турган мына ушул керемет күндө Норуз майрамында сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Өрүк гүлү менен кошо жаңы үмүттөр бүчүр алган жазгы майрам менен жалпыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Буудай өндүрүп, кече таң аткыча сүмөлөк кайнаткан элдин ак тилден тилеген бата тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Бул жыл ар бириңиздер үчүн ийгиликтерге, жакшылыктарга, үй бүлөлүк бакубатчылыкка, ал эми шаар үчүн өнүгүүгө жана ынтымакка толо жыл болсун деп Кудайдан ар дайым тилеп келебиз. Урматтуу шаар тургундары, эгемендүүлүк алгандан бери мамлекетибизде Норуз улуттук оюндар менен коштолуп, жыл сайын өзгөчө шаң менен белгиленип келет. Бул майрам жаратылыш менен адамзаттын, эмгек менен береке тилектин биримдигин даназалаган күн. Ар дайым шаарыбызда ынтымакта, тынчтык өнүгүп өсүп, жакшылыктар болсун. Норуз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн, жеке өзүмдүн атыман жана мэриянын аппараттын атынан дагы бир жолу куттуктайбыз. Майрамыңыздар куттуу болсун. Сиздерди Баалык шаардык кеңешинин жалпы депутаттарынын атынан жана өзүмдүн атыман жаз майрамы бакубатчылыктын, берекенин, кайра жаралуунун символу болгон Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм. Норуз тынчтыктын, илгери үмүттүн жана молчулуктун жарчысы, кылымдарды карытып бизге жеткен бул майрам руханий, мазмуну терең философиялык мааниси менен өзгөчөлөнүп турат. Ушул улуу күндө үйүбүзгө кут конуп, ишибизде ийгиликтер жылоолуп, ынтымак, ырашкерлик коштоп, аманчылык жана тынчтык болсун. Үйүңүздөрдө жакшылык, мээрим, береке менен токчулук эч качан кетпесин. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул Норуз майрамында мен үчүн аябай кубанычтуу күн болду. Жогорку кеңештин мындай ыраазычылык каты менен сыйландым. Мындай сыйлыктарды биздин Балкы шаарында көп эмгеги сиңген адамдар сыйлыкка таттыктошту. Бул биз үчүн ушул майрамдагы чоң белек болуп эсептелинет. Анан эми жалпы эле ушул Балкы шаарынын тургундарын, өзүмдүн коллегаларымды бүгүнкү жаңы күн Норуз күнү менен куттуктайм. Иштеринде ийгилик, жакшылыктарды каалайм. Бүгүн элдин маанайы да абдан жакшы. Шаарыбыздын мектептери, балдар бакчалары көргөзмөлөрдү уюштуруп, спорт менен машыккан спортсмендерибиз өзүнчө мелдештерди уюштуруп атышат. Аянтка байыртадан берки турак үйүбүз болгон боз үй тегилип, боз үйдүн тегерегине балдар чуркап, бүгүн бир эң жакшы маанай болуп атат. Анысы кандай байыртадан бери майрамдалып келаткан ата-бабалардын майрамы болгон Норуз майрамы бүгүн Балкы шаарында эң жакшы маанайда өтүп атат. Бардыгыңыздарды Норуз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Улуу Норуз майрамында эл чогулуп, ушу концерттик маанай, андан сырткары сүмөлөк деген кыргыздын жакшы немелерин жасап атышат.
Андан сырткары мына ушул ушу биздин кыргызча айтканда жаңы жылыбыз деп да койсо болот. Ушу жаңы жылда элибиздин ичинде тынччылык да болот. Баягы жакшы каалоо тилек, баталар айтылат экен, ошо баталардын баары тең бизге кабыл болуп, элибизде тынччылык болуп, токчулук болсун.